Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгаарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер. Сот Орозайым Нарматованы камакта калтырды. Активист Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова камакта калтырылды. Бишкек шаардык соту жактоочунун башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча арызын канааттандырган жок. Эске салсак, Нарматова Кемпир-Абад суу сактагычынын маселеси боюнча массалык башаламандыкка даярдык көрүү беренеси боюнча кармалган. Бүгүн 16 ноябрда сот залында Нарматованын жактоочусу эч кандай мыйзам бузбаганын, тергөөдөн качпаганын айтып, жактоочусу камактан бошотууну соттук коллегиядан суранды. Мындан тышкары тергөөдө анын күнөөсү далилденген жок, дейт жактоочу. Орозайым Нарматова өзү эч кандай күнөөсү жок экенин билдирди. Ал эми Кемпир-Абадты коргоо комитети түзүлүп жатканда Орусияда болгонун баса белгиледи. Жыйынтыгында Нарматованы 26 декабрга чейин камакта калтыруу боюнча райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Булак Назар Ньюс Кейджи. Шакиев жыйынга катышпаган депутаттардын айлыгы кыскартыларын билдирди. Жыйындарга катышпаган депутаттардын айлык маянасы кыскартылат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин жыйынында айтты. Урматтуу депутаттар, сиздерге маалымат иретинде айтып койсом, ушул жумадан баштап Жогорку кеңешти тартипти өзүбүздөн баштайбыз. Катталып коюп, ишке келбей жүргөн депутаттарыбыз бар. Жүйөлүү себеби жок келбей койгон депутаттардан эмгек кодексине ылайык 8 саат иш тартибин толук текшерип талап кылабыз. Эгерде ар кандай шылтоо менен жыйынга катышпаган депутаттардын эмгек маянасын мыйзамдын чегинде кыркабыз, деди Шакиев. Булак Супер Кейджи. Москванын аэропортторунда теракт коркунуч күчөдү. 10 ноябрдан тарта Москванын Шереметьево, Домодедово жана Внуково аэропортторунда биринчи жолу террордук чабуул коркунучун максималдуу деңгээли киргизилди. Бул Ространснадзордун аба портторуна жана жүк ташуучуларга жазган катынан улам келип чыккан. 2022 жылдын 10 ноябры саат 12:00 баштап террористтик мүнөздөгү номер 3 коопсуздук деңгээлине ылайык келген транспорттук комплекстин ишине мыйзамсыз кийлигишүү актынын теке коркунучу белгиленсин деп айтылат документте. Борбордук федералдык округ боюнча мамлекеттик авиациялык көзөмөл жана транспорттук коопсуздукту көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Ираклий Меладзе кол койду. Ространснадзор авиакомпанияларга азыр коркунучтун жаңы деңгээлине ылайык кошумча коопсуздук чараларын көрүшү керектигин эскертти. Шереметьево менен Домодедово Известия басылмасына коргоонун зарыл деңгээлин сактап калышканын айтышты. Пулководо да коопсуздуктун 3 деңгээли киргизилди деп билдирди орусиялык ири авиакомпаниянын булагы Известияга. Аэропорттун өкүлү бул маалымат боюнча комментарий берген жок. Бул Пулково транспорттук жана авиациялык коопсуздуктун бардык чараларын толугу менен аткарып жатканын белгиледи. Булак Назар Ньюс Кейджи. Польша Украина менен чектешкен аймагына 2 ракета түшкөнүн билдирди. Польша бийлиги Украина менен чектешкен аймагына тагыраагы Пшеводов айылына 2 ракета кулаганын билдирип, 2 адам каза болгону айтылууда. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Польша президенти Анджей Дуданын айтымында бул ракеталар кимге таандык экендиги тууралуу так маалымат жок. Ошол эле учурда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ракеталар Россияда чыгарылганын айткан. Ал арада Россиянын коргоо министрлиги Украина Польша чек арасына жакын жерге ракета менен сокку урулбаганын билдирип, интернетте тарап жаткан калдыктардын сүрөттөрү россиялык ракетага тиешеси жок экенин белгиледи. Ал эми Польша ЖМКларынын Россиянын ракеталары түштү деп жазгандарын кырдаалды курчутуу максатында жасалган атайын провокация деп атады. Ал арада АКШ президенти Джо Байден алдын ала алынган маалыматтар ракеталар Россиядан учурулган деген версияны четке кагарын айтып, шашылыш жыйынтык чыгарбай турууга чакырды. Булак Спутник Кейджи. Медведев Польшада кулаган ракета дүйнөлүк согуштун чыгуу ыктымалдыгын жогорулатат.
Польшанын аймагына ракетанын кулашы батыш күчтөрүнүн Орусия менен гибриддик согушу менен дүйнөлүк согуштан чыгуу ыктымалдыгын күчөтөт. Бул тууралуу Орусия Федерациясынын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев өзүнүн твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Украинанын Польшанын фермасына жасаган ракеталык соккусу жөнүндөгү окуя бир гана нерсени далилдейт. Батыш Орусия менен гибриддик согушу менен дүйнөлүк согуштун башталышынын ыктымалдыгын жогорулатат деп жазган өз баракчасына. Эске салсак, 15 ноябрда Польша Украина чегарасындагы Любен воеводствосунун Пржеводов калктуу аймагына 2 ракета түшкөнү кабарланган. Кийинчерээк Польшанын чукул кызматтары жардыруудан 2 адам каза болгон деген маалыматты тастыктаган. КР сайты билдиргендей, Орусиянын коргоо министрлиги Польшанын чегарасына жакын жерде эч кандай сокку урулган эмес деп билдирди. Пшеводовдогу ракета сыныктарынын сүрөттөрү Россиялык курал менен эч кандай байланышы жок деп билдирди Орусиянын аскер департаменти. Булак Назар News KG. Иранда атактуу футболчу өлүм жазасына кесилди. Иран бийлиги улуттук кураманын мурдагы чабуулчусу Али Даени өлүм жазасына кести. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, экс-футболчу Иранда наразычылык акцияларына катышкан. Сентябрдын аягында Али Даени Иран өкмөтүн репрессияларды, зордук-зомбулуктарды жана камакка алуунун ордуна Иран элинин көйгөйлөрүн чечүүгө чакырган. 14 ноябрда футболчу FIFA уюму аны Катарда өтө турган дүйнө чемпиондугуна чакырылганын билдирип, бирок баруудан баш тарткан. Ал кыйын учурда мекенинде калууну чечкенин кошумчалаган. Ал учурда камакта. Ага өлүм жазасы берилди. Анын рекордун Криштиану Роналду жаңылаганга чейин Даеи улуттук курамалардын тарыхында эң мыкты бомбардир болгон. Ирандык футболчу улуттук курама команда үчүн 149 беттеште 109 гол киргизген. Булак Супер KG.